Assalamu алейкум, урматтуу туугандар. Бүгүн сиздерге ушул TV боксту кантип телевизорго кошуш керек, мен сиздерге көрсөтөйүн жана маалымат бере кетейин. Комплегинде ушундай болгон пульту бар. Буга батарейка саласыздар бул жагына. Мынакей. Жана ушундай болгон геймстикке мына эмесине сайылчу эмесине саясыздар артына. Жана мондай болгон переходниги бар. Алгач эле биринчи бул жагына сайып алабыз, бул жагын. Анан бул жагын бул жакка саябыз. Мынакей. Түшүнүктүү, Эми муну телевизордун артына саябыз, муну дагы телевизордун артына саябыз. Мунусу USB болуп калат, а мунусу HDMI, мындайча айтканда HDMI болуп калат. Азыр сиздерге көрсөтөйүн телевизордун кайсыл жерине сайыш керек. Биздики Skyworth плоский телевизорлор болсо эле түшө берет. Мынакей. Азыр бул жакта сайылып турат. Мынакей, көрдүңүздөр. Мынага саясыздар. Анан кийин моусунун бул жагында ушундай болгон USB порту болот. Бул жакка саясыздар. Мынакей, көрдүңүздөр. Андан кийин ушундай болуп чыгыш керек. Эгерде чыкпаса, телевизордон HDMI деген жерин таап туруп койсоңуздар, ушундай болуп Android деп чыгат. Андан кийин эмне кылабыз? Андан кийин Wi-Fi-га же болбосо телефондун точка доступасын жандырып туруп интернетке кошобуз. Андан кийин иштете берсе болот. Бул жакта азыр көрүп турасыздар. Play Market, YouTube, браузер, интернети бүт бардыгы бар. Кааласаңыздар Etno Media жана башка дагы кайсы OTV, Mega TV жана башка өзүңүз каалаган приложенияларды көчүрүп алсаңыздар болот, туугандар. Бул жакта настройкаларынан тилин деле өзгөртүп алсаңыздар болот. Настройкага кирип туруп, настройка устройства деген бар. Бул жактан языкка кирип туруп, орусча кылып алсаңыздар болот. Русскийге келтирип окей деп бассаңыздар, русский болуп калат. Мынакей. Андан кийин Wi-Fi-га кошуш үчүн могу сети интернет дегенге киресиздер дагы, Wi-Fi-га кошуп коесуздар, туугандар. Болду, ушу менен кеңири иштете берсеңиздер болот.